Насаналиева Нарынгүл Омаровна, Нарын областының Актала районындағы Чолоққайың айылынан келдім. Мектепте мұғалім болып іштейм. Эмгек стажым 27 жыл. Буга чейин соцпедагог, мектеп директоры кызматтарын аркалап. 4 балам бар, 2 кыз 2 эркек. 4 тең окууну бүтүп кеткен. Анан ошого байланыштуу менин уже айылым үчүн, өзүмдүн айылым үчүн бир нерсе жасаганга колум бошоп калды. Мурда балдарыбыз майда үйдөгү жумуштарыбыз бар болчу. Анан быйылкы жылга чейин эле мен көптөгөн проектлер менен иштеп, айылда ошо мектепте иштегендиктен мектептин эле проблемаларын көтөрүп жүрчүмүн да. Алдыдагы пландарым дагы эле мен ушул билим берүү тармагында иштегендиктен ушул эле билим берүү жагына эле тиги көп басым жасайм да. Анан кайсыл жерге барып, кандай кылып ошол аялдардын үнүн жогорку жакка жеткизебиз деген, аялдардын проблемасын жеткизебиз деген иштерим бар. Азыр айылда квота боюнча түшүндүрүү иштерин көп өзүм тренингден өтүп баргам. Анан ошо квота боюнча аялдарды койгула депутаттыкка деп биздин, к сожалению, биздин азыркы созывдагы айылдык кеңеште бир дагы аял жолдош жок, 11 депутат бүт бардыгы эркектер болчу. Азыр быйылкы эмеде уже аялдар 9га чукул аял коюп атышат да кандидатурасын.